1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Тоқтадық. Солға. Столдун үстүндө тамак даяр. Уктум, жолдош командир. Актан, сен сабагыңды кыласың. Жарайт, жолдош командир. Алтыша, сен эшикке чыкпайсың. Макулбу? Жарайт, жолдош командир. Урмат, балдар жакшылап карачы. Ай, кете берчай. Мен эмне балдар менен калбай жүрдүм элем, Я. Ооба. Көрөбүз. Кептин баары ошол сенин калып жүргөнүндө болуп атпайбы? Урмат, кебетең эмне болуп калган сенин? Абе. Үмүнүт келе көзүң бар. Кармаңыз азыр көсөп. Ай, Азамат. Азыр. Апа, эшик суук экен. Биз үйдө ойноп туралы дедик. Мен бир дагы жолу киргизе элек. Апа, Оу? бул сизге. Ай, сон турбайбы? Рахмат. Өзүм жазадым. Урмат, Эми жаңы дасторкон алам деп эдиң белең. Мынайын буюрса, алат экенбиз. Биз үйдү чачпайбыз. Ооба. Кача. Е, кел, ап. Кача. Моун азыр молончукту тойгузалык, Тамак беребиз азыр. Дан салабыз. Кел, оозуңду ач. мен келдим. Апаң келди. Бол, жинайсың. Ата, мен ойноп бүт элекмин. Апаң урушат эмес. Жашын. Мынча эмне чачып отурасыңар? Биз ойноп атканбыз. Атам экөөбүз. Экөөбүз сүйлөшпөдүк белек. Эмне ушулардын баарын чачып отурасыңар? Эми кызым экөөбүз ойноп коюп турбуз. Эмне болмок эле? Актан каякта? Ал ашканада болуш керек. Анын мага жардам бергени го жакшы дечи. Бирок Актандын орду сенин жаныңда, менин ашканамда эмес. Үйдү чачкандан башка эч нерсе билишпейт. Эмне кылып атасың? Картошка арчып атам. Мага жардам берейин деп атасыңбы? Ооба. Түшкүгө эмне тамак жасаш билбейм, бирок мен картошка арчып коеюн дедим. Картошканы мен өзүм эле арчып берейин. Кел. Сен барып атаңа жардам берчи. Анда биринчи сизге жардам берейин, анан атама барайын. Сиз билесиз да, мага тамак жасаган абдан жагат. Бул деген искусство да. Искусство. Кааласаң, рецепт менен жаса. Каалабасаң, рецепт жок эле. Апа, сиз билесизби? Эки адам бир тамакты бир рецепт менен жасаса, даамы окшош болбой калат. Апа? Апа, амага
жаңы тамактарды ойлоп чыгарганын жагат. Апа, сиз мени укпай жатасыз. Ой, мен сени угуп жатам. Кулагым менен угуп жатам да. Сиз картошканы карап жатсаңыз, мүмкүн картошка менен сүрүп жатасыз, мен эмес. Макул балам. Эмне маанилүү сөзүң бар? Мен башка ашпозчу болом деп кыялданып жатам. Мектептен кийин ушул кесипке барып окуум келет. Мектепти бүткөнчө сенин дагы оюң 100 жолу өзгөрөт. Бул маселени талкуулаганга көп убактыбыз бар балам. Азыр бар. Сарайга барып пияз алып келчи. Бар. Бул эркектин жумушу эмес? Ооба. Урмат. Картошка жууп берип койчу. Мейли, кел. Мисалы, сага окшоп жардам берсе, түшүнсө болот. Анан кийин ашпозчулуктун окуусун окуйм дегеним мен түшүнө албайт экенмин. Элестет. Менин балам ашпозчу. Элдин баары күлбөйбү? Биз актанга акырын түшүндүрүшүбүз керек да. Агасына өткөзбөйлүбү? Кел Бакыт байкенин үй бүлөсүнүн баарын чакыралы. Алар болсо Актанды ашпозчу болбооңо ишендирип коюшат. Саламатсызбы? Кандайсың? Туюкпай эмне деп атат? Кудай буйруса күтүп жатабыз. Бешик той жей турбайбызбы жакында? Кудай кааласа. Ай, бирок сен төрөтканадан балаңды эмдөөгө бербей эле кой. Антпесең балаңдын бир жери бирдеме болуп калышы мүмкүн. Сизге ким айтты? Элдин баары айтып атпайбы? Эмдөөдөн өткөрүп алышы эле, анан шал оорусу менен ооруп калып атпайбы? Же болбосо коронавирус менен. Ай сактай бер, Кудай сактай. Коронавирус менен ооруп атпайбы? Ай, сен тиги Бакыт байкеңи сурабай эле кой. Ал доктур да баары бир эмдөөдөн өтүш керек дейт. Мен байкемсиз эле билем ал шал оорусун. Шал оорусу деген төрөткө чейин же болбосо кош бойлуу болгондон кийин пайда болот. Жакшыларбы эже? Бу мени кечирип койгула. Сөзүңөрдү бир аз угуп калдым. Бирок айтып коюшум керек да. Бул шал оорусунун белгилери бала эмдөөдөн өтө турган мезгилде гана билине баштайт да. Ошондуктан элде ушундай туура эмес түшүнүктөр пайда болуп калган. Мына бала 2 айында биринчи жолу эмдөөдөн өтөт. 3 айга жакын буту колу кыймылдап, бала кыймыл аракетин көргөзө баштайт. Ооба. Мына ошондо гана ата-энелер баласы эмдөөдөн өтүп, шал оору менен ооруп калса, туура эмес ойлоп калышат. Ооба. Ой, мен жөнүн айтып койдум. Эми ал өзүңөрдүн эркиңер да. Апара берейинби? Ооба. Алтынай. Оюнчуктарыңды чогултуп койчу. Апо. Анан жыйнайынча чарчап атам. Макул. 5 мүнөт эс ал. Анан баарын чогултуп жыйнап кой. Кана. Эмне тартып атасыңар, я? Эмне кылып атасыңар, я? Кана? Сүрөт тартып атабыз. Ой. Чачыганда ушундай чач көрдүм эле. Келе жардам берейин. Мына атаң дагы жыйнаганга жардам берет. Чын элеби? Мели, жардам берсем берейин. Бирок атаң жардам эле берет. Сен өзүң жыйнайсың. Макул. Кел кана азыр могул жерде көзүн Мен өзүм тартабыз. Дагы эмнени тартабыз? Анан көзүн да тартып коелу.
Келсең бери. Азыр апаң чыкырып атат. Мен азыр барып келейин, э? Сен өзүң тартып тур кызым, кел. Эмне болду? Ай, кызым. Караңызчы кантип тизип койдум. Oyuncukların sulu, koz болып калыптыр. А бирок бөлмөң ошо боюнча эле чачылып турат го. Ата, курчактардын чачын өрүп отуп чарчап калдым. Тамактан кийин жыйнасам болобу? Макул. Кеч кирелек да. Э? Алло, база чыкырып атат. База чыкырып атат. Пок, учуп келатабыз. О, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кандайсыңар, кандай жатасыңар? Жакшы. Кел мага отуруп, мен тоого алып кетем силерди. Отурасыңарбы? Ооба. Ой, кел анда отурабыз. Отурдук. Учуп кетти. Оу, кызым. Саат 8:30 болуп калган турбайбы? Койчу нам аякта уктайлык, э? Ата, суранам, жыйнам келбей атат. Мейли анда, жыйнап алабай. Жок. Оюнчуктарыңды бүгүн жыйнашың керек. Эмнеге? Мен алар менен кайра эле эртең ойнойм да. Анда мен деле идиштеримди эртең эле жууп койбоймунбу? Кири идиштерге биз деле тамак иче берели, макулбу? Ооба, эчтеке кылбай эле койсо деле болот. Жок. Андай болбойт. Эрежелер бардык үчүн бирдей болуш керек. Ар кимибиз аркабызды тазалап жыйнашыбыз керек. Карачы сенин столуңдун үстү чачыктыгын. Бөлмөң чачык. Эми болсо залды чачыптырсың. Мен сага эртеден бери оюнчуктарыңды жыйна деп айтып атам. Жыйнам келбей атат. Макул. Жыйнабасаң, жыйнабай эле кой. Ура! Алтыша. Бети колуңду самындап жуу, тишиңди тазалап жат. Бар. Макул. Бара кой. Макул. Кыял? Мага ушундай уруксаат бербейт болчусуң, э? Мен сага анан түшүндүрүп айтып берем, макулбу? Машинаңды оңдодуңбу? Ой, жок, турат. Баса. Бакыт байке эртең үй бүлөсү менен конокко келет экен биздикине. Силер мага жардам бересиңерби? Ооба. Актан. Сен жасабайсың тамакты? Макул апа. Анда эртең силер эс ала бергиле, мен өзүм баарын жасап коем. Сарсана болбоңуз. Мен силерди уят кылбайм. Эртеңки тамак көпкө эсиңерде калат. Менин оюнчуктарым каякта? Кутмантаң, кызым. Сенин оюнчуктарыңды билбейм. Ата, анда сиз алдыңызбы? Жок, кызым, алган жокмун, көргөн жокмун. Анда каякта менин оюнчуктарым? Билбейм. Анда мен бөлмөмө барып
Менин ойлоштуруп келейинчи. О, Аңар таттуу болсун. рахмат Рахмат. балам, рахмат. Кызым, сенин оюнчуктарың каяка кеткенин билет окшойм. Ушундай чачы күйдө жашагылары келбей, алар качып кетишиптир. Эгерде сен азыр бөлмөңдү жыйнап, буюмдарыңды ордуна коюп койсоң, кайра келип калышат. Бетиңди жууп, столго отур. Биз менен тамак ичесиң. Анда мен тамактан кийин оюнчуктарым издейм. Алардын буттары кичинекей, алыс качып кетишпейт. Ой. Эмне кылып жатасың? Оюнчуктарымды издеп атам. Сонун оюнчуктар беле? Мен жоготкон эмесмин. Алар өздөрү качып кеткен. Качып кеткен? Сенин акылың жок. Ибаса, мен билем сенин оюнчуктарың каякта. Каякта алар, айтчы. Айтайынбы? Айтчы, каякта? А сен билбейсиңби? Жок, айтчы. А мен билем. Каякта алар? Бүркүт алып кетти. А калгандары Маликаныкына кетип калган. Маликаныкына? Рахмат, Айка. Үйүңдө канча эркек бар? Нанга бара турган кишиң жокпу? Үйдө эле жаткам. Анан кичине сейилдеп келейин деп эле чыктым эле. Үйдө эркектерим. Ансыз деле алар мени аяп турушат. Ай, бүгүн мен эмнени билдим билесиңби? Ооруканада кантип эмдегенди. Бир эле шприцке 5-6 дарыны коюп туруп эмдеп салышат экен да. Байкуш балдар ошончо кыйналат экен да. Ар бир дарын өзүнчө сайып эмдеш керек да. А врачтарың болсо жалкоолонуп атышат да. Мен Бакыт байкеден сурагам. Ал мага эмдөөнүн графигин алып келип берген. Ал жерде эмдөөнүн түрлөрү, качан, кайсы күнү болот экени жазылыптыр да. Балдарды шприц менен кайра-кайра сая бербеш үчүн дүйнө жүзү боюнча 3 же андан көп вирустун антигендерин камтыган эмдөө колдонулат. Ошон үчүн балдардын дене табы көтөрүлөт экен да. Алар үчүн ошончо дарыны бир алыш кыйын да. Демек организм күрөшүп жатат да. Бу сеники эмес, бу меники. Ой, алтышкабы? Менин айдым. Бер менин айдым. Бу менин оюнчугум, кой бер. Бер, аппам. Мен азыр менин айдым. Кой бер оюнчукту. Бер менин айдым. Бу менин оюнчугум. Бер, мен аппама айттам сени. Кой бер, бер менин оюнчуктарымды. Менин оюнчуктарым сенкине кетип калган турбайбы? Бу менин айдым. Бер, аппама айттам. Менин оюнчуктарым бу сеники эмес, бу меники. Алтынай. Алдык оюнчукту бер, сеники эмес. Маликага бер. Чын эле, мен айымдын бир көзүндө топчусу бар. Апа, үйдү жинайын жардам бересизби? Оюнчуктарым бачумураак келсин. Ооба, бирок башка чачпай жүр. Макул, башка чачпайм. Ошондо оюнчуктарым эч жака кетпейт. Айзада эже, Бермет эже, карагылачы мен бөлмөмдү. Кана? Бөлмөң таза го? Алтыша, сен сонун кылып жыйнап койгонсуң го баарын, я. Азамат өзү акылдуу кыз го. Апам экөөбүз столдун үстүн жыйнасак, курчагым келди. Анан шванерди жыйнасак, айым келди. Анан бөлмөм баарын жыйнасак, оюнчуктарым баары келишти. Келип калыштыбы? Акылдуум десе. Алтышанын буюмдары ордордунда турса, бөлмөсү ушундай таптаза болсо,
Оюнчуктары эч жакка качып кетпейт Ооба да. Ооба, эми мен оюнчуктарды ордоруна коём. Анан бөлмөмдү таза агармайм. Ой, Азамат, сен акылдуу кызсың да ошондой. Ошондой кылыш керек, Актан каякта? Ашканада. Ашканадабы? Ооба. Жүрүңүз жеңе ашканага. Ашканага баралыбы? Жүргүлө, жүр. Жүргүлө, жүр. Алтыша, Оу. тапчанга бар, Ай, Саламатсызбы Актан. Айзада жеңе? Кандайсың? Жакшы. Актан эмне кылып атасың? Салат жасап аткам. Ай, Азамат. Карачы, Бермет. Сени ашканага киргизе албайсың. Актандан үлгү алсаң боло. Азыр баары даяр болот Айзада жеңе. Айзада жеңе, Оу. жүрүңүз тапчанга барып чай ичип туруңуз. Жүр. Кыял эже, О, менен да Актан менен калып, тамакты кандай даярдайт? Карап турайын, Макул. карап тура берсин. Кайсы бармак эле мына. Шöyle kalsana. Беш бармак келди. Азаматсың, Актан. Мына Менин эң жакшы көргөн тамагым 5 бармактан. Тамактан Ой, сап берейин. 5 бармак, майлуу тамак, сыйлуу тамак, жаш эмес кылым баскан улуу тамак. Кыргызда бир азат бар өз колунан, кой союп, сый коногун кадырламак деп коет. Болду. Бисмилла, кана силер өзүңөр да келгиле. Бакыт айке, ост келгиле. Кана ост ийелиби? Кана Актандын жасаган тамагын жеп көрөлүчү. Кудай буйрса биринчи жолу жасап атат. кандай болуптур? Кандай экен? Жакшы болуптур, Актан. Бирок кичине тузун көп кошуп коюптурсуң Иә. бир аз. Ооба, туз өтүп Көрсөң кетти апасы? кичине, Көрөлүчү, кана. Кандай болуптур? Ой, тузун көбүрөөк кошуп койгон турбайсың? Анда өзүң чайдан көргүнчү. ичип тургулачы. Баламдын жасаган тамагын. Бисмилла. Балам? Муну жеген болбойт го я? Кандай? Көрсөң өзүң. Ме. Келе. Кызык. Тузун анча деле көп кошкон эмесмин. Анда салатты алып келейинчи. Бар, алып кел. Иштек болбойт. Ой, иштек болбойт ой. Эми ооба. Максим жаман жакшы болбойт. Биз эле кичикейибизде ушинтип жасачыбыз. Чайдан ичсең Көрөлүчү Биринчи жолу жасап Ой, атпайбы. кичинекей балада. Урушпайлы койгула. Эчтеке Анда болбойт. салаттан себейсиңерби? Мына. Салатта жасайбыз. Мен жеп көрөйүнчү. Кантип жетиштиң мунун Кана, баарына? байкең жасаган салатын жеп көрчү. Апей, Кантет? Апей? Эмне болду? Салатың таттуу болуп калыптыр. Таттуу? Кана жеп Апей, көрөчү. кана көрөчү, кана. Чын эле таттуу го я. Таттуу? кум шекерин аябай эмне салып болуп коюп атасың? турсуң. Көрсөңбү? Кана? Чын эле. Кантип? Мен деген соусуна бир чымчым эле кумшекер салгам да. Иштек болбойт. Иштек болбойт. Анда Балада, кекстен балада. тийбейсиңерби? Мына. Мына Кана, кекстериң окшош экен. Кып-кызыл. Эми Келгиле, окшошту. алгыла. Келгиле, алгыла. Алыңыздар Кекстен анан. алалы, келгиле. Алсаңыз жеңе. Аябай кып-кызыл болуп, сонун болуп бышыптыр. Кана? Алыңыздар. Мына мунун жакшы болуптур. Ачуу болуптур. Ачуу? Кана? Чын эле ачуу. Эмне болду? Эмне болду? Барыш керек окшойт.
Ай, урман, эмне отурасың? Машинаңды оталдыр, ай. Болдургула. Азыр, Боллай. Боллай. Байке, Мен дарбазаны ачып берейинби? Апаңа бар. Эмне оталбай атабы? Мен таксиге чалайын анда. Такси келе каллачы. Мен чалдым азыр, келе калат. Такси келет азыр. Жардам берип койчу, Айка Майра жаман болуп атат. Азыр. Иә. Айкага эмне болду? Ой, билбейм, денесинин бүт баарына кызыл бирдемелер чыгып кетти. Кызылча эже. Азыр бүт өлкө боюнча кызылчанын жайылышы жүрүп атат. Каякта кызылча? Алло. Айка деген кызылчага каршы эмнеден өткөн да? Сиз эмнеге каршы болуп жүрбөдүңүз беле? Аны эмне кыласың, эми жардам берип койчу. Жүрүңүз. Ай, такси азыр келет. Чалып койдум, азыр келет. Жүрүңүз эже. Колуңуз. Такси келди. Баштап отуруңуз, апа. Ай, сен отура бер. Мелиңиздер, жакшы калгыла. Карайм. Камсанала. Балдарды таштап карап турмун. Мен анан барып кетем. Мейлиңиз. Байке, айдаңыз. Төрөт үйүнөбү? Аял экен да. Актантып акча жасагандан да жакшыраак айдаса экен. Камсынабаңыз. Сиз да мага сел жеткизип коюң. Айла жок. Айдаңыз эже. Жакшы жетти. Жакшы барыңыз. Саламатсызбы. Сиз тиякта отуруп туруңуз, күтүп туруңуз тиякта. Сизге болбойт. Ой, эркек турбагыла. Ай, ушул эле жетишпей атты эле да. Оозуңду деп тилиңди көрүңүзчү. Жөн тырмаба. Болду, тырмаба. Эже, бул кызылча эмес, аллергия. Аллергия? Ооба. Менин неберемдин аллергиясы жок. Айка, бүгүн эмне жедиң эле? Эмне жемек эле? Күндө эле жеп аткан тамагын жейт да. Же эмне силер небересине болгон нерсенин баарын бере берет экен деп ойлоп атасыңарбы? Жо, балким көчөдө же достор менен бирдеме жегендир. Жок, ай. Менин неберем акылдуу. Көчөдө эч тамак жебейт, үйдөн гана жейт. Айка, чыныңды айт, эмне жедиң эле? Болбосо, азыр сени ооруканага алып барабыз. Аны мен өзүм чечем. Кете берсеңиз болот, мен калганын өзүбүз эле чечебиз. Рахмат. Мейли анда. Апельсин. Эмне? Апельсин жегем. Апельсин? Аны каяктан алып жедиң? Базардан сатып алгам. Көп жедиң беле? 1 килограмм. Килограмм? Айка, аны кайсы акчага алдың? Айка, кайсы акчага алдың дейм? Сиздин кошелегиңизден алгам. Кечирип коюңузчу мени, апа. Мен башка антпеймин. Эми биз ооруканага барбайбызбы? Эми жок. Бир ручка кагазыңыз барбы, эже? Бүдүрлөр бир нече күндөн кийин өзү жок болуп кетет. Инфекция кирип кетпеш үчүн тырмаба, Айка, макулбу? Макул. Денеси кытышпаш үчүн мына майларды сыйпап туруңуз, эже. Анан Айкага ситруз жемиштерин бербеш керек эми. Рахмат сизге, Бакыт. Катуураак сүйлөп койсом кечирип коюңуз мени. Эчтеке эмес, эже.
Ошондой эле эч кандай чупа-чупстар. Макул байка, э? Ақтан. Сен чын эле ашпозчу болгуң келди беле? Башкы ашпозчу. Бирок бул маанилүү эмес да. Баары бир жакшынакай тамак жасалбай койдум. Эгер чын айтсам, тамактарыңдын баары эле даамдуу болгон болчу. Эмне үчүн антип ойлойсуң? Бунун баарын мен жасагам. Салатыңа кум шекер коштум. Тамагыңа туз кошком. Кечирчи Ақтан. Эмне үчүн андай кылдың? Сен бала болуп туруп, тамак бышырганды жакшы көрөсүң. А мен жаман көрөм. Ошон үчүн өзүмдү аябай жаман сездим. Эгер сен тамактарыңдын баары даамдуу болуп калса, апам мени дайыма сага салыштыра бермек да. Бирок эми баары мага ашпозчулукка таантым жок деп ойлоп жүрбөйбү? Мен дагы ошого ишенип алдым. Эми сен чынында эмне болгонун баарын айтасыңбы? Жок, коркпой эле кой. Сен жөнүндө эч кимге айтпайм. Ақтан, мага бир ой келди. Кимге окшош я? Албетте мага. О. Билесиңби? Мен бул жерге келгенден бери аял менен эркектин кесиптерин ойлонуп, оюмду өзгөрттүм. Карасам, таксист аялды. Кандай гана аз убакыттын ичинде мени жеткирди. Ооба. А доктурчу? Ошол жердеги төрөткананын эң мыкты доктуру экен. Ошол менен эмне айткың келип атат? Биз Ақтанга жардам бербей койдук окшойт. Биз мүмкүнчүлүк берген да жокпуз Ақтанга. Бергенбиз. Ал өзү жакшылап бышыра албай койбодубу? Эгерде Ақтандын кыялы ашпозчулук боло турган болсо, биз ага жардам беришибиз керек. Мага эми тамак жасаганга жардам берем десе, мен аны колдойм. Тыюп салбайм. Мен дагы сөзүм ага катуу тийбестир. Балдарыбыз кандай гана кесип тандабасын, биз аларды татыктуу адам кылып чоңойтобуз деп мен үмүттөнөм. Буйруса жан. Кыял? Оо. Агил кызыбыздын атын Үмүт деп коебуз. Жакшы ат экен. Жактыбы? Ооба. Жакшы азамат. Мунун баарын Ақтан өзү жазады. А мен жөн эле жанында
отурдум. Мурдакында кийишпей. Демек, биздин актаныбыз мыкты аш болчу болот турбайбы? Албетте, Кудай албетте. буйруса. Азамат Тесбал. Келчи бетиңен. Азамат. Келиңиздер, тамактаныңыздар. Бай, бул тамактын алдына бир эстеликке сүрөткө чыгып койбойбу? Сүрөткө түшөбүз. Чоң бар. 1, 2, 3. Hoppa. Ата эне болуу бул балдарды гана өстүрүп тарбиялоо эмес, өзүбүз дагы күн сайын ушул өнөрчүлүккө умтулуп өсүшүбүз керек. Демек, ата эне болуу бул чоң милдет.